мына туunu өзгөрттүк, биз гимнди да өзгөртөбүз. Мен сөзүмдүн башында бир сын айткым келет. Мен кайсы өлкөдө, кай жерде сүйлөп атканын түшүнгөн жокмун. Биз Жогорку Кеңеш конституциялык мыйзам кабыл алганбыз. Кыргызстанда бардык иш-чаралар, болгону да расмий иш-чаралар мамлекеттик тилде өтүш керек. Кыргыз тилинде. Мен түшүнгөн жокмун. Экинчиден мени сахнага чакырып, мен ырчы эмесмин сахнага чыгып ырдай турган. Сахна деп айтылбайт бул жер. Урматтуу агайын туугандар, гимн боюнча мына биз ырдап атабыз. Мен Жогорку Кеңештин төрагасы катары айтайын. Биз Советтер Союзунан кутулган учурда, азаттыкты алган учурда биз гимнди жазганбыз. Ал учур өттү. Биз бүгүн өлүгүп аткан, бакубат, кудуреттүү, келечектүү мамлекетте жашап атабыз. Андыктан биз гимнди өзгөртөбүз. Мына тууну өзгөрттүк. Тилекке каршы бир тууну коюп коюптур, жетимсиретип бир 7 тууну коюп койсо болбок бул жерде сонун. Бирок биз гимнди да өзгөртөбүз. Келечектүү, бакубат, күчтүү Кыргызстандын гимнин жазабыз. Мен бир жөнөкөй эле мисал айтайын. Биздин гимнди биздин жарандарыбыз ырдай алышпайт. Марш түрүндө жазылган. Бир учурда биздин президентибиз айтпай эле коеюн, бир өлкөгө барды дейт. Биздин гимнди ырдаганда таң дегенде дейт, куштар учуп кетти тараптап тургандар. Анан кийинки өлкөнүн, тосуп алып аткан өлкөнүн гимнин ырдаганда сонун дейт, кайра куштар келип конуп калды дейт. Биз ошондой 5 жаштан 90 жашка чейинки ырдай ала турган жөнөкөй, татыктуу, жакшынакай гимн жазышыбыз керек.